мисалдардын ичинен кайсынысы сөз айкашы болуп эсептелет? Так, акыр чекир бул кош сөзү. Акыр заман бул татаал сөз, так, кошмо сөз. Акыр такыр бул дагы кош сөз. Акыркы акча. Кайсы акча? Акыркы акча. Демек, гысы бул сөз айкашы болот. Так, берилген мисалдардын ичинен кайсынысы сөз айкашы эмес, татаал сөз болуп эсептелет? Так, эми сөз айкашы деген таза кейис, калың кейис, жаңы кейис. Бул үчөө тең сөз айкашы болуп эсептелет да, бир гана ала кейис сөз айкашы болуп эсептелбейт. Анткени татаал сөз болгондон кийин ал кандай болуш керек? Дайыма чогуу жүрүүчү бир мааниде колдонулуп, бир мааниде сиңип калган десек болот. Дайыма ала кейис деп колдонуп жүрөбүз. Демек, бул жерде туура вариант Асы. Асы татаал сөз, анан Б, В, Гсы бул сөз айкашы болуп эсептелет. Üçüncüsü. Жогорудагы боштукту кайсы сөз менен толуктасак, туруктуу сөз айкашы түзүлгөн болот. Туруктуу сөз айкашы. Демек, бизде туруктуу сөз айкашы бул фразеологизм. Куйма кулак деген түшүнүк бар, Демек, куйма кулак бизде бул фразеологизм. Кайсы сүйлөмдөгү эки сөздүн ордун алмаштырып жазсак, сүйлөмдүн ордуна сөз айкашы пайда болот. Жылуу аба болушу мүмкүн. Баратам үйгө болбойт. Отурат төрдө болбойт. Жыргасын эл болбой калат. Демек, туура вариант Асы. Жылуу аба. Демек, ыкташуу байланышы. Бешинчи. 5-6 иштейт, анан 7-тен баштап чогуу иштейбиз. Кайсы вариантта эркин сөз айкашы берилген? Карагыла, кумуска берилген бул дагы фразеологизмдик түшүнүк. Кызуу кандуу деген дагы, кыр көрсөтүү деген дагы. Ал эми кызыл көйнөк бул жерде эркин сөз айкашы. Анткени кызылдын ордуна биз башка сөздөрдү да колдонсок болот. Мисалы, жашыл көйнөк, ак көйнөк, кара көйнөк жана башка. Кайсы вариантта сөз айкашынын курамындагы биринчи сөз кыймыл аракеттин сыпатын билдирет? Иштөө качан кышында мезгилин жатат. Ыргытуу эмнени таштандыгы бул да туура эмес. Чуркоо кандай ылдам иштөө. Канча көп, демек туура вариант Всы. Чуркоо кандай чуркоо? Ылдам чуркоо. Түшүнүктүүбү баары? Азыр кийинки варианттарды чатка жазсаңар болот. Туура вариантын же болбосо микрофонду кыйгызып жооп берсеңер болот. Кеттик анда. 7. Кайсы вариантта мааниси жагынан акылга сыйбаган сөз айкашы берилген? Чөпчөгү, жогору түшүү, айлананы кыдыруу, койлооту чогултуу. Мен чатты ачып коеюн. Чатка жооп бере берсеңер болот. Жок, күтүп жатам. Карагыла, акылга сыйбаган демек логикалык жактан туура келбеген. Карагыла, жогоруга биз чыгабызбы? Ылдыйга түшөбүз. Биз жогоруга түшпөйбүз да, жогоруга чыгабыз. Бсы туура эмес бул жерде. 8. Кайсы вариантта сөздөр сөз айкашы боло албайт? 8-нчи суроо. Жооп беребиз. Азаматсыңар. Жанга калуу, жармай ичүү, жыргалзанын баардыгы деген сөз айкашы. Анан жамгыр менен деген сөз айкашы болбойт. Себеби менен деген бул сөз эмес. Бул учурда жандооч болду. 9. Эл нааразы.
Жогоруда берилген сөздөр эмне болуп эсептелет? Сүйлөм, сөз айкашы, кошмок сөз, татаал сөз. Так, 9. Так, сүйлөм болот, 10. Кайсы варианттагы сөздөрдөн кийин дагы бир сөз келгенде гана алар сөз айкашы боло алат. Так, келиндин төркүнү бул уже сөз айкашы кермедеги кийимдер. Сөз айкашы келечек тууралуу кендирин кесүү. Так, туура вариант. Келечек тууралуу ой болсо, анда кандай келечек тууралуу ой болмок дагы каршы байланыш болмок. Демек бул жерде тууралуу деген дагы жандооч сөз эмес, жандооч болуп калды. Ошондуктан В варианты туура. Так, 11. Сөз айкашы кайсы катарда берилген? Быз эмеспи? Азаматсың. Так. Ооба, мектепти көздөйт. Бул жерде көздөй деген сөз дагы жандооч болду. Көз айнек бул татаал сөз. Эң таза жөн гана бул дагы жөн гана татаал сөз. Туура вариант кызыктуу жашоо, кандай жашоо. 12. Кыйынчылык. Жогорудагы сөздөн кийин кандай сөз келсе, сөз айкашы же сүйлөм уюшулбайт. 12-ни карап көрөбүз. Парвинандан башкалар? Ооба, демек сөз айкашы экөө тең сөз болуш керек. Экөө тең маани берүүчү сөздөрдөн болуш керек. Ал эми жандооч же башка бөлүкчө менен чогуу келсе, демек ал сөз айкашы болуп эсептелбейт. 13. Кечээки чагылгандын элеси. Жогорудагы сөз айкашынын кайсы сөзү негизги компонент? Чалгандын? Жок. Мындай Кечээки элеси болот да, туура вариант. Так, анткени карагыла, мисалы буга чейинки мисалдарды алсак, кызыл алма деген сөз болсо, бул жерде алма деген сөз негизги компонент, ал эми кызыл деген багыныңкы. Так, дагы үйгө баруу болсо, баруу деген сөз негизги компонент, ал эми үйгө бул багыныңкы. Демек бул жерде дагы негизги чалган элеси, негизги компонент бул элеси, кечээки чалганын экөө тең багыныңкы компонент болуп эсептелет. 14. Кайсы сөз айкаштын ичиндеги эки сөздүн орундарын алмаштырса, сүйлөм түзүлгөн болот? Гысы. Так, имарат, чоң азаматсың. Так, 15. Таандыкты билдирген сөз айкашы кайсы катарда берилген? Так, бул жерде көмүскөдө мүчө бар дейли. Асы. Жок. Жоктон жогорогон эмнеден болуп атат, бизге нун мүчөсү керек бул жерде. Будайдын баасы. Будай баасы эмес, будайдын баасы болуш керек болчу. Ал эми нун мүчөсү көмүскөдө калып калган. Так, менин камерам көрүнбөй калдыбы? Жок, көрүнөт. Так. 16.
Бул жакка боштук болгондой. Жок. Бул жакка сап болгондой деген сөз айкашы бар. Фразеологизм маанисин карап койсоңор болот. Так. Мен силерге фразеологизмди теңдөөтөрүн түшүндүрө элекмин э? Жөнөттүм беле. Так, жөнөтпөсөм керек. Чат карап турулучу. Так, хорошо, мен силерге жөнөтүп коем. Азыр бат-баттан темаларга өтүп кетели. Биз жетишүүбүз керек да. Мхм. Так, баяндоочу. Жөнөкөй татаал, жөнөкөй татаал, жөнөкөй татаал темалашка. Демек, бул теманы да өткөнбүз. Азыр жөн гана кайталоо кылабыз. Так. Кайсы вариантта ачылган сөз сүйлөмгө мүчө боло албайт? Бат-баттан жооп беребиз. Асы. Эмнеге? Каратма сөз болуп калган атабы? Айтсаңар. Экинчиси. Так, кайсы вариантта сүйлөмдө сызыкча туура коюлган? Так. Биринчисинде туура эмес коюлган, анткени китеп дегенден кийин болуш керек болчу. Китеп деген сызыкча. Бул ишеничтүү болуш керек болчу. 5/5, 25 экинчиси туура. Үчүнчүсү так. Сызыкчасы жок жазылат. Төртүнчүсү милдети деген кийин сызыкча коюш керек болчу. Так. Демек, туура вариант бул жерде Бсы. Так. Кедейлердин эң негизги проблемасы кедейлик эмес. Сүйлөмдөгү кайсы сөздөн кийин сызыкча келиши керек? Карагыла. Негизи жөн гана кедейлердин проблемасы кедейлик чекит болуп эмес деген сөз. Анда проблемасы деген сөздөн кийин сызыкча коюлмайт. Бирок эмес деген бүлүкчө болгондугу үчүн эч кандай сызыкча коюлбайт. Демек, туура вариант сызыкча келбейт деп жаттап алгыла. Так. 4. Гезит окуп жаткан Мурат деген киши. Жогорудагы сүйлөмдүн баяндоочу кайсы? Баяндооч дейт. Карагыла, ушуну талдап берейин. Мындай болот. Бул жерде этиштик баяндооч жок. Демек, сүйлөмдүн аягына келген сөз баяндооч болот. Демек, Мурат деген киши үчөө биригип баяндооч болот. Ал эми ким гезит окуп жаткан үчөө биригип болот. Демек, сызыкча болгондо көпчүлүк учурда жана баяндоочу эле болот. Демек, бул жерде татаал баяндооч жана татаал болду десек болот. Так. Ким гезит окуп жаткан? Ким Мурат деген киши болгону? Мурат деген киши орду боюнча сүйлөмдүн аягына келгендиги үчүн, сүйлөмдө башка этичтик баяндоочу жок болгондугу үчүн Мурат деген киши сөзү баяндоочтун милдетин аткарып калды. Жакырлык жалкоолуктан. Жакырлыктан кийин кайсы тыныш белги коюлуш керек? Жок. Так, сызыкча коюлат бул жерде, анткени айттык эгерде сүйлөмдө этичтик баяндооч жок болсо, анда менен баяндоочтун ортосуна сызыкча коюлат дагы, сүйлөмдүн аягына келген сөз этиш болсо дагы, болбосо дагы баяндооч болуп эсептелет. Демек, жакырлык бул жерде эси, жалкоолуктан баяндоочу ортосуна болсо сызыкча коюлат. Так. Өткөндө баягы караган Нияз агабыз бизди үйүнө конокко чакырган. Жогорудагы сүйлөмдүн эси кайсы?
туура Нияз агабыз. Кайсы сүйлөмдөрдө тыныш белгилери туура коюлган? 7. Так, биринчisi туура, экинчиси туура эмес, үчүнчүсү бир менен кайсы вариант экен? 1, 4, 1, 2. Так, демек эшсиз адам байкуш адам. Быстро 1, 4 деген туура. Так. Тас тараксыз, калп жараксыз деген үтүр коюш керек болчу бул жерге. Тас тараксыздын ортосуна сызыкча коюш керек болчу. Так. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы себепти билдирип турат? Так, 8ге жооп беребиз. Так, туура вариант Б-сы. Карасаңар, шаарга жер көрүү үчүн келдик. Шаарга эмне себептен келдик? Эмнеге келдик? Жер көрүү үчүн. Каатчылыктан жакыр калышты деген. Бул каатчылык деген эмне? Жокчулук, билимсиздик деген мааниде. Демек туура вариант Б-сы. Так. Түшүндүрмө мүчөлөр. Так. Өткөн болчу эмне бул теманы силерге? Түшүндүрмө мүчө өтүлдү беле? ооба. Анда көнүгүүлөр иштейбиз. Так. Же көнүгүүлөрдү иштедик беле? Так, көнүгүүлөр иштедик беле? ооба. Так. Сүйлөмдүн биринчи мүчөлөр буну да иштегенбиз, э? Сапина иштедик беле? Жок, иштебесек. Так. Анда баштайлы көнүгүүлөрдү. Столду, отургучтарды, музаткычты баарын тең алып чыккыла. Сүйлөмдөгү сызылган сөздөн кийин кайсы тыныш белгиси коюлушу керек? Сызыкча. Так, туура. Бул жерде столду, отургучтарды, музаткычты биринчи мүчө, ал эми баарын бул жалпылагыч мүчө. Так, кийинкиси. Эмеректерди, стол, диван, отургучтарды сыртка чыгардыңарбы? Сызыкча болуп калабы бул жерде? Жок, эми карагыла, жалпылагыч мүчө карагыла, башында келип, эмеректер деген жалпылагыч мүчө да, ал эми стол, диван, отургуч деген биринчи мүчө да. Биринчи мүчөдөн мурун элсе, бул жерге кош чекит коюлат. Ал эми бул жердегидей артына келсе, мына аягына келсе, анда сызыкча коюлат. Түшүнүктүүбү? Так, 3. Урмат Асель, силерге айта турчу сөзүм бар. Бул жерде үтүр коюлат, анткени Урмат Асель экөө тең каратма сөз. Так, биринчи ээлер камтылган сүйлөм кайсы? Баяндоочу эмес, Карагыла, биринчисин карап көрөлү. Айбек менен Турбек сабакка дайыма эрте келишет. Бул жерде ээси Айбек менен Нурбек. Эки ээ болот демек ушунусу. Так, Бсын карагыла, Айбек Нурбек менен чогуу отура эмес.
В-сында болсо Айбек менен Нурбек бул баяндоочу болуп калды. Демек туура вариант Асы болот. Так, бирөөңчө баяндоочтор камтылган сүйлөмдөр кайсы? 5ти даярдап тургула. Так, жооп беребиз 5-чиге. 5-чи суроого жооп. Так, 5-чи караган. Бирөөңчө баяндаштар камтылган сүйлөмдөр кайсы? Так, 2 анан 4. Б варианты карагыла. Ойлонуу жана иштөө ээси. Жок. 2 эмес экен. 3 жана 4 деген вариант бар бекен. Демек Гсы туура. Карагыла. Элибиз абдан сабырдуу жана зээндүү. Сабырдуу жана зээндүү экөө тең баяндош болот. Атак, байлык жана бийлик. Демек, бул жерде бирөөңчө баяндоштор 3 жана 4 варианттарда. Так, кийинкисине өтөбүз. Эгер түшүнбөгөн болсоңор сөзсүз түрдө айткыла. 6. Айбек менен Нурбекке кыргыздарга биринчи жолу Нью-Йорктун метросунан жолуккан. Нурбекке деген сөздөн кийин кайсы тыныш белги коюлат? Бул жерде обочолонгон түшүндүрмөмүчө болот, э? Асы. Акмалын асы бул. Туура. Туура. 7. Жетте кайсы туура деп ойлойсуңар? Так, 7де туура вариант Асы. Жарыштын жеңүүчүлөрү Айбек, Нурбек, Асел. Бсында кот жекит коюлуш керек болчу. Всында Аселге жеңүүчүлөргө деген үтүр койбош керек болчу. Так. 8. Айбек Нурбек менен Азаматка биринчи жолу Нью-Йорктун метросунан жолуккан. Кайсы вариант туура деп ойлойсуңар? Гсы болуп коюлбай калбайбы? Туура. 9. Көптөгөн иштегендер бул жерде эс алышат. Сүйлөмдүн эси кайсы? Асы болот, көптөгөн иштегендер. 10. Бул чогулушка улуулар да, кичүүлөр да баары катышат. Баары деген сөздөн мурун кайсы тыныш белги коюлуш керек? Вызы. Бүтүр. Жок. Карагыла. Улуулар да, кичүүлөр да бул бирөөңчө мүчө. Ал эми баары Сызыкча. бул уландырчу, жалпы агыш мүчө. Туура, сызыкча. Так. Сүйлөм түрлөрү. Буну да өткөнбүз. Так.
Mhm. Баарын өткөнбүз. Көнүгө. Кайсы вариантта аткаруучусу белгисиз болгон сүйлөм берилген? Демек, ээси белгисиз болгон сүйлөм берилген. Бул жерде жаксыз болуш керек, э? Жаксыз сүйлөм болуш керек. Так. Асы? Туура. Кимдер так белгиси? Бсы. Кептериңерди унутуп кетиптирсиңер. Силер деп атат, э? Всы биз деп атат. Гсы балдар деп жазылып турат. Так, экинчиси. Кайсы вариантта толук сүйлөм берилген? Так. Карагыла. Туура вариант. Эң таланткини бизде атама сүйлөм бар. Так. Багатың Сапина? Так. 3. Ким аткаргандыгы белгисиз болгон сүйлөмдү табыңыз. Так, сабакта бирөө барбы? 3. G'si? G. Так. Туура. Тилин тыйган сүйлөмдүн экинчи бөлүгү кайсы сүйлөм бөлүгү менен токтолуш керек? Так, тилин тыйган акылбек болсо бул сөз айкаш болуп калат. Унчукпа болсо мааниси турмас болуп калат. Так, тилин тыйган адам акылдуу адам. Демек, бсы туура, акылдуу деген вариант туура. Так, буйрук сүйлөмдү табыңыз. Оңой эле. 5. Буйрук сүйлөм. Туура. 6. 6. G. Ооба, карагыла бул жерде бсында мындан ары деген сөздөн кийин үтүр коюлбаш керек болчу, э? Так. Татаал сүйлөм. Так. Мунун баарын өткөнбүз, только көнүгүү иштейбиз, э? Так. Биринчи. Кайсы варианттагы татаал сүйлөмдө биринчи жөнөкөй сүйлөм себепти, экинчиси анын натыйжасын көрсөтөт? Так. 1. G. Жок.
Г эмес В. Айлана жымжырт, эч кандай добуш угулбайт. Так. Мгм. 2. Сен мындай ишти жашап көргөн эмессиң. Алгач жакшылап даярданышың керек. Андыктан деген туура болот, э? Так. Бизге жыгачы, силерге мөмөсү. Так, бизге сызыкча, жыгачы, силерге сызыкча мөмөсү демек, сызыкча жетишпейт. Так, көп күттүм, келбедиң. Ушуну силер айткылачы. Сызыкча? Туура. Так, себеп натыйжаны билдирген сүйлөмдү сызыкча болот, э? Так, 5. Айылыбызда жакшылык сонун эле. Аймак жылуу, элде мал көп. Ушунду айтып көргүлөчү 5те. Біз кош жегит. Туура. 6. Так, 6. Так. Кайсы вариантты деңер? В дедиңер, адамдын жакшы жактарын көргөнгө гана аракет кыл, көңүлүң албайт. Так, туура вариант бул жерде Асы. Жашооңдун шарттары кандай гана болбосун, баары бир жадайсың. Шарты кандай гана болбосун дейт. Ал эми Гсы бизге алдоочу вариант катары берилген. Так. Ал эми В болсо себеп натыйжа. Так, 7. Айтматтын колу да күчтүү, көзү да корч, жумушка жарактуу, жалгыз адам. Так, 7-нчи суроо. Эми көрүнбөй калдыбы дагы. Так. Колу да күчтүү, көзү да корч, сызыкча, жумушка жарактуу, жалгыз адам. Так, 8. Кайсы катардагы сүйлөмдө өтүрлүү чекит туура коюлган? 8. Гсы тартылбай калыптыр, э? Так. АБВ, Гсы жакшы оңой эмес туугандар. Андыктан ар бир кылган ишибизге жакшылап көңүл бурабыз. Так, туура вариант бул жерде Бсы. Сыртта броон чапкан болуп жатат. Байкуштун чапаны жука, чокою жыртык. Так, 9. Так. Жамгыр жаабай койду, сууну үнөмдөш керек, э? Көбүрөөк иштешсин, үзүрүн көрүшөт. Так. Баарыңар өтүрдө ойлошуңар мүмкүн, бирок өтүрдөн дагы туура вариант азаматсыңар. Шаарыбызда мектеп гимназияларынын саны өсүүдө.
Билим сапатын жакшыртышы билинбейт. Демек, карама-каршы маанидеги сүйлөм болуш керек. Карама-каршы маанини билдирген байламда болуш керек. Nasıl? Карама-каршы маанидеги бул анткени менен. Так, анткени менен деген байламда менен бирок деген байламда экөө синоним. Так, ошондо туура вариант Б-сы. Так, 12. Өнөрү жок жигит, канаты жок кыз. Кайсы тыныш белги жетишпейт жана кайсы жерге коюлат? Сызыкча кайсы жерге коюлат? Алтынай? Öneri yok Cigit. Cigit'ten kim koyup? Бул жерде карагыла. Мына жакшы түрмөктөр менен багыныңкы сүйлөмдүн айырмасы өткөн, бирок кайталап коюлду атам. Чоң атасынын келе жатканын көрүп, Акылбек сүйүнүп кетти. Бул жерде карагыла. Чоң атасынын келе жатканын көрүп, биринчи бөлүктө анан баяндош жок, бир гана башка сөз түркүмдөр бар, то есть баяндош бар, бирок ээси жок. Ал эми карагыла, казан кайнап, эт бышып жаткан. Бул жерде эмне казан, эмне кайнап, эмне болуп кайнап. Баяндош демек, жөнөкөй эгерде жөнөкөй сүйлөм болсо өтүр коюлат, бирок ээси бар. Ал эми жакшылык түрмөк болсо, ал сүйлөмдүн ал бөлүктүн ээси жок болот. Так. Биринчи, кайсы катарда сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүнө карама-каршы мааниде турат? Так. Ойларды саап келгиче күн батып кетмей болду. Жок. Мезгил болуп атат. Асы В-сы анан Г-сы мезгил болуп атат. Бул жерде бир гана Б-сы. Эптеп септеп иштегенче жакшы эс алып ал. Карама-каршы мааниде атат. Так. 2. Так, 2. Жамгыр жаап жатат. Мектепке жеткенче суу болуп калбаш үчүн автобус менен эле бар. Туура. Так, 3. Мезгилин билдирип турат. Качан жолубузду анталы? Жамгыр токтогондо. Асы азаматсыңар 4. Төрт. A'sı? Так. Асы шарт болот. Б-сы В-сы болот экен. Эл укпасын деп койду, элдин баарын айтып жок. Жок, бул карама-каршы болуп калат экен. Г-сы. Так, белин оорутуп албасын деп, ага ал жүктү көтөрүпөй койдук. Эмне максатта ага ал жүктү көтөрүпөй койдук? Белин оорутуп албасын деп. Так, Асы шарт дедик. Б-сы мезгил же себеп натыйжа. Так, В карама-каршы, Г-сы мезгил, максат. Так,
5. Кайсы катардагы сүйлөмдө божомол мааниси бар? Туура. Балам чоңоюп калган. Бсы. Так, балам чоңоюп калганды, көп эркелебей калды. 6. Апам мен мектептен чыгып келгече сонун тамак жасап койчу. Карагыла, апам тамак жасап койчу. Мен мектептен Бысы? чыгып сүйлөмдү бөлгөндө карагыла. Мындай болот. Сүйлөмдүн биринчи бөлүгү мен мектептен чыгып келгече, экинчи бөлүгү апам сонун тамак жасап койчу. Эми апам деген биринчи бөлүккө өтүп кеткендиги үчүн ортосуна сызыкча өтүр коет. Эми Б апам болуп калабы? анан келгече дегенден кийин дагы өтүр. Түшүнүктүүбү? 7. Tamam. Эси жок сүйлөмдөрдү карайбыз. Асы. Жок. Гысы? Г. Этиси жок сөздөр дедим. Мен не дедим силерге? Эси жок дедим, этиси жок сүйлөмдөр. Карагыла. Бсы чоочуп койгон соң, сызыкча саат 9:30 бул жерде фетиштик баяндоош жок. Демек, ортосуна сызыкча коюлуш керек. 8. 8. Мындай болсо тескерисинче жакшы болот экен. Так, 8. Жакынатайбы, э? Сыпат дейт. Кантип мектепти бүтүрүштү? Эптеп окуп жүрүшү эле. Так, туура. Эми 9. Күн чыксын, силер даяр болууга балакка барабыз. Жогорудагы сүйлөмдөрдүн маанисин жоготпой туруп бириктирсек, кайсы варианттагыдай болуп калат? Ушундай суроолор келиши мүмкүн, мисалы. Так, туура вариант Бсы болот. В. Күн чыкканда, күн чыкканда силер даяр болсоңор балыкка барабыз. 10. Чапсаң күлөт, тепсең жыргайт. Иретип койгула, э? Tamam. 10. Карагыла. Чапсаң сызыкча күлөт, өтүр, тепсең сызыкча жыргайт. Демек, сызыкча өтүр деген вариант туура болот. Так. Бсы 11. Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн арасынан кайсыларынын биринчи бөлүктөрү себепти билдирет? Эмне себептен үй болсок, от күйбөй коюп. Экинчиси, биринчиси максат, үчүнчүсү университетке өтүү кыйын болгон үчүн курска бара баштадым. Так, 3 дагы бар.
Demek 2-3. V'si ekan. 12. Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн арасынан кайсыларынын биринчи бөлүгү бөлүктөрү шартты билдирет? 12-нин өзүңө тапкан. Суроо берип эме кылсаң оңоюраак болот. G. Tamam. 3-4'tü. Так, 1 менен 4'tü карасаңар, бул экөө сам мүчөсүнөн аяктаганы менен канчалык ошончолук, кайда, ошол жерде. Демек, бул салыштырма сүйлөмдөр. Демек, 2-3 эртерээк чыксам, жумушуга тере ала кетем. 2-3 деген вариант барбы экен? Б'сы. Так, карагыла. Эгер сен эртерээк чыксаң, жумушуңа чейин ала кетем дейт. Демек, бул да шарт болот, Так, ошондо 2-3 туура. Так, 13 тапшырмамды боштук сабакка барбайм. G. Жок, тапшырмамды аткарбасам. Г дедиңерби? Так, тапшырмамды аткарбасам, Сабак. сабакка барбайм. Туурасы Г. Так, 14. Тыныш билдирип туура коюлган сүйлөмдү табыңыз. Жок. В'сы карагыла. В бул татаал сүйлөм эмес. В жөнөкөй эле сүйлөм. Туура. Эртең менен эч нерсе кылсам, кар. Туура. Так, эл тоюнса жер кеңейет. B. Так. Бул жерде карагыла. Себеп натыйжа болгон жок да. Шарт болду, Ошон үчүн аз эле туура болот, өтө эле туура болот. Бир жумуш табыл. Так, баланын курсагы Абири. Бир жерде жакшылап ойлонобуз, жооп беребиз. Так, бир кыз тууралуу жумушта болуп калып, баласынын курсагы тоюп, Абири жабылды. Так, 2 аралаштагы сүйлөмдү табабыз. Так. Экспорту көбөйтүп, импорту азайтсак, биздин фирмалар өнүгөт. Бул эмес. Так. В'сы туура болот. Китеп окуп жатсам, көзлөрүм ооруй баштады. Кечтай кирип кетиптир. Жок. Б'сы болот экен. Теориядан бир аз алыстап, практикага киришсеңер, көзүңөр ачылат. Так, теориядан бир аз алыстап.
Себеп так практикага киришсеңер, ой, практикага киришсеңер бул шарт, Так, демек Бсы. Так, 3. Сен мектепти бүтүрүп, студенттик жашооң башталганда кыйынчылыктар көбөйүп, убакыт азайып, сабактар кыйнай баштайт. Сен мектепти бүтүрүп, биринчи, студенттик жашооң башталганда экинчи, кыйынчылыктар көбөйүп, үчүнчү, убакыт азайып, 4, сабактар кыйнай баштайт, 5. Демек 5 жөнүндө сөйлем бар. Так, 4-үнчү. 4-үнчүнү тапып алчы. G. Так. Туура, Гсы. 5. Адашкан адам караңгыда алыстагы жарыкты көрүп, жүрөгүндө үмүт пайда болуп, андан да адашып кетпейин деп кыйкыра баштайт. Так. Жүрөгүндө үмүт пайда болуп. Жүрөгүндө эмне пайда болуп? Үмүт. Эйси, Так. Так. Төл жана бүтүн сөз бир аз кыйыныраак. Азыр курамыңар аз болгондугу үчүн буну кийинки сабакта иштейбиз. Так, ошо менен сабакты жыйынтыктап жатам.